Азыр мен келерки жылы болчу президенттик шайлоодо ким президент болуш керек жөнүндө өзүмдүн жеке оюмду билдирип коеюнчу. Мен азыр жанагы конституциялык соттун баягы чечими чыга элек, чечими ошо Садыр Жапаров эмки президенттик шайлоого бара албайт деген чечими чыкса экен деп тиленип атам да, өзүмчө жеке оюм, ошону тиленип атам. Себебин түшүндүрүп берейин. Садыр Жапаровдун эмки президенттик шайлоого президенттикке койгонго укугу жок алынса, анда Камчыбек Кыдыршаевич президенттик шайлоого аттанганга мажбур болот да, сөзсүз түрдө мажбур болот. Баягы бир кечте айткан, мен президенттик шайлоого президенттикке ат салышпайм деп айткан. Бирок Садыр Жапаров президенттик шайлоого катыша албай калса, мажбур болот, президенттик шайлоого кандидатурасын койгонго мажбур болот. Анан мен толук ишенем, эгер Камчыбек Ташиев президенттикке койсо сөзсүз түрдө жеңүүчү болуп чыгат депчи. Ошон үчүн ошо конституциялык сот ошо Садыр Жапаровдун эмки шайлоого катыша албайт деген корутундусун мен Кудайдан тилеп атам. Анткени себеби, эгерде Камчыбек Ташиев эмки президент болуп калса, эгер кандидатурасын койсо толук ишенем болот деп, андан кийин кайрадан Садыр Жапаров дагы 2 жолу шайлаганга укук алат эле дейм да, укук алат эле. Дагы бир баягы ошону ойлоп аткан себебим, Камчыбек Кыдыршаев жумушунан бошотулду. Мына 5 жыл кыргыз эли деп жүрүп, эмгектенип, мына баарыбыз көрдүк, күндөп түндөп чуркап жүрүп, мына ден соолугун дагы ушу элим жерим деп жүрүп, мына ден соолугун берип, мына акыркы убактарда канча жолу Германияга барып келди. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаев эмки жылга чейин эс алып, ден соолугун чыңдап, кайрадан жаңы күчкө толуп дегендей. Анан ошо Камчыбек Кыдыршаев президент болуп калат эле деген оюм. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн. Антпей эле эмне тиги Садыр Жапаров болот. Анан Садыр Жапаров дагы 2 срокко болсо, андан кийин 10 жылдан кийин Камчыбек Ташиев болсо деле болот да, ошо эки досту колдоп атсаң анын эмнеси бар экен дешиңер мүмкүн. Эми жаман айтпай жакшы жок дейт. Камчыбек Ташиевдин акыркы жолу больницага барып, жана антип Германияга барып келип атканда, эми ошондой ой кетет экен. Эми ким кандай ойлойт? Эми кандай ойлосоңор мени сөксөңөр сөккүлө, урушсаңар урушкула. Баягы Садыр Жапаров дагы 1-2 сроктон кийин анан Камчыбек Ташиев ага чейин дагы ден соолугу кандай болот деп сарсана болот экенсиң. Ошон үчүн мен Камчыбек Ташиевдин азыр алдуу күчтүү болуп, ишке жарамдуу болуп, мындай эл башкарып турган кезинде президент болуп калса экен деп тиленип атам да. Камчыбек Кыдыршаев президент болсо, ал дагы албан иштерди ишке ашыра алат деп ишенем. Ошон үчүн мен ошол Камчыбек Кыдыршаевдин президент болуп калышын Кудайдан тилеп атам. Себеби Садыр Жапаров азыр кайра дагы бир президентке шайланса, 5 жылдык менен бүтөт, нөөмөтү бүтөт, ошо менен мөөнөтү. 5 жылдан кийин Камчыбек Кыдыршаев дагы жүрөгүнө неметип президенттикке аттана албай калдым деп калса, эмне болосу? Ошону ойлоп атам мен. Ошон үчүн менин бул жеке каалоом, мен ушул экстер тоодой кылып, ала тоодой кылып үйүп кеткен көйгөйлөрдүн четинен чечип келаткан ушу 2 адам болгон үчүн дагы булар 10 жылдап, 20 жылдап бийликте турса экен деп баягы өзүмчө тилек кылып атам. Анан ошол дагы бир тилегим, ошол конституциялык сот Садыр Жапаровдун эмки бийликке, президенттикке аттанганга укугу жок деп чечим чыгып калса экен деп атам да. Анан ошону менен баягы Камчыбек Ташиев президент болуп, андан кийин Садыр Жапаров президент болсо деген тилегим, эки достун достчулук кандай экенин кыргыз элине даңазалагандагы адамдар болушмак. Кыргыз элинин экономикасын көтөргөн ушул 2 адам болуш деп тарыхта да кала турган адамдар болушмак. Мен ишенем, булар сөзсүз түрдө экономиканы жылдан жылга көтөрүп барышат. Баягы экономиканы көтөрүш оңой эмес, ондогон жылдар керек. Биз отуруп алып оос менен орого беребиз, тиги көйгөй, бул көйгөй депчи. Баягы элге жаккан сөздү бир көйгөйдү көрүп алып кыйкыра берген ал өзүнчө нерсе. Ошону четинен чечиш бул өзүнчө өтө чоң эмгекти, акыл эсти, стратегияны, ар кандай оюндарды талап кылат да. Анан кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, анда экөө ойнойт турбайбы саясатта депчи. Эгер саясатта ойногонду билбеген адам, сага саясатка бок барбы деп эле айтып коюш керек. Ал адам эч качан мамлекетти өнүктүрө албайт.
Ошон үчүн саясат ошон үчүн дүйнөдө большая игра, оюн деп айтылат. А саясатта оюндар болот. Сөзсүз түрдө болот. Саясатта оюн ойулбаган адам эч качан мамлекетти өнүктүрө албайт.